Садыр Жапаров, сен ушунчалык эле ушул мөөнөтүңдүн аягына чейин отурам десең, анда биз сага талап коебуз. Казино, майнинг фермалар жабылсын биздин өлкөбүздө бардыгы. Анткени бул арам ишиң азабынан биздин өлкөбүздөн берекебиз жок болуп атат. Экинчиден, иллюстрация болсун, полный жанакы чириген легитимсиз парламентиңер бардыгы жоюлуп туруп, жаңыдан конкурс аркылуу илимдүү жаштар келсин бийликке. Үчүнчүдөн, бардык мыйзамсыз камалган инсандардын бардыгын боштондукка чыгар. Акылбек Жапаров менен Камчыбек Ташиев жоопко тартылсын. Конфискация имуществосу менен камалсын булар. Жанакы элге берип аткан 30%, 25%тан берип аткан кредитиңер 4-5%тан жогору берилбесин. Ипотека деле ошондой болсун. Эмне үчүн силер ипотеканы 8%тан берип атасыңар, ошо болгондо дагы үйлөрдү жогорку баа менен. Бул башында негизи башкача айтылган да бул нерсечи. Азыр болсо ипотеканы жөндөн туруп эле бизнес кылып алыңар силер. Ачык эле айткандачы. Платный жол деген, балекет деген жок болсун биздин өлкөбүздө. Платный ушунчалык кылам десеңер, башка өлкөнүн жарандарына платный кылгыла. Кыргызстан жарандарына эч кандай негизи жарашпайт бизге мындай платный жол дегенчи. Акмакчылык да бул негизи. Анан жанагы биздин жерлерди башка өлкөнүн жарандарына 49 жылга арендага берүү деген негизи жок болсун да мындай мыйзам. Сен биздин талаптарыбызды аткара албасаң, бизде ошол талаптарыбызды аткара ала турган өзүбүздүн президентибиз бар. Сен биздин талаптарыбызды аткарбасаң, анда тынч эле кетип кал. Өзүң башына келгенде айткандай, эгерде мен элдин талабын аткара албасам, тынч эле кетип калам деп сөзүңө туруп бергин да. Эгерде сен сөзүңө турбасаң, биз сени күч менен кетиребиз да. Иншалла бизде азыр күч топтолду. 5-1 ай убакыт беребиз. 5 майга чейин убакыт беребиз. Элдин талабын аткара албасам, мен өзүм тынч кетип калганга даярмын. Эч кандай мындай тырышып мен байлык, бийлик деп келген жокмун. Ошондуктан мындай эл келип отургузгандан кийин